Кыргызстанда акыркы 2 айда эле 9 өспүрүм өз жанын кыйса, дагы 3-ü оор токмоктон каза тапты. Аларды мындай кадамга эмне түрттү? Бул окуяларды алдын алуу мүмкүн беле? Алар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Чекит медиа ушул суроолорго жооп издеп, кабырганы кайыштырган окуяларды тизмектеп көрдү. Жыл жаңырганда эле Талас облусунун Үчемчек айылында 16 жаштагы өспүрүм өз үйүндө асынып алган. Милициянын маалыматына караганда, маркумдун жакындары арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертиза жүргүзүүдөн баш тарткан. Бул окуя 2-январда катталып, коомчулуктун көңүл чордонунда болгон эмес. Себеби жаңылык тууралуу бир гана басылма жазып чыккан. 1-мартта Каракөл шаарында 9-класстын окуучусу Мал сарайда асынып алган. Маркумдун жакындары соттук медициналык кароодон баш тартканын милиция билдирген. 21-январда Сокулук районунун Асылбаш айылында 8-класстын окуучусу өз жанын кыйган. Окуучу таңкы 8-де үйдөн чыгып, жарым сааттай убакыттан кийин өз үйүнүн жанындагы сарайдан асынып алган абалда табылган. 26 февралда Ысык Көл облусунун Түп районунда 13 жаштагы бала өз үйүнүн жанындагы мал сарайда асынып алган. Милициянын маалыматына ылайык, маркумдун жансыз денесинде мойнунда асылган жиптин изинен башка эч кандай жарааттар аныкталган эмес. Учурда тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери улантылып жатат. 24 февралда Ысык Ата районундагы Будёновка айылында 17 жаштагы бала өз жанын кыйган. Окуя болгон жерде милиция маркумдун сөөгүнө сырттан кароо жүргүзүп, тактарды жана күч колдонулганын аныктаган эмес. 22 февралда Нокат районунун Бел айыл аймагында 12 жаштагы бала өз үйүнүн короосунда асынып алган. Милиция маркумдун жакындары соттук медициналык кароодон баш тартканын билдирген. 21 февралда Каракол шаарында кароосуз калган имараттын жанындагы сарайдан 17 жаштагы баланын сөөгү асынган абалда табылган. Өспүрүмдүн кайда экени 2 күндөн бери дайынсыз болуп аткан. Милиция сөөктү карап чыгып, эч кандай жаракат жок экенин аныктаган. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатканын кошумчалаган. 16 февраль күнү Токмок шаарында дагы бир 17 жаштагы окуучунун сөөгү өз үйүндө уктачу бөлмөдөн асынган абалда табылган. Ал Токмоктогу номер 2 мектепте окуган. Маркумдун сөөгүн кароодо зордук зомбулуктан жабыркагандыгы аныкталган эмес. 5 февралда Барскон айылында 11 класстын окуучусу мектепте өз жанын кыйган. Аны дене тарбия мугалими спортзалдан таап алган. Окуучу Жети Өгүз райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, кийин Бишкектеги ооруканага которулган. Ал 9 күндөн кийин ооруканада каза болгон. 15 февралда өспүрүмдүн өлүмүнө шектүү катары дене тарбия мугалими кармалган. Милиция өзүнө кол салууга жеткирген деген берене менен иш козгогон. Учурда экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Психолог Нурзада Нурбаева өспүрүмдөрдүн суицидке баруусундагы эң негизги себептердин бири үй бүлөдөгү чыр-чатактар жана ата-энелердин балдарга жасаган мамилеси болушу мүмкүндүгүн айтты. Ар кандай маселелерге чалдыгат да бала. Ошол учурда ушул маселелер минимумга түшүш үчүн ошол 12 жашка чейин ата-эне бала менен мамилесин оңдоп, түздөп, ишенимдүү мамиле түзө билиши керек да. Көбүнчө мисалы мектепте маселе болгон учурда бала ата-энесине айта албайт. Айтпайт да. Неге? Себеби ата-энесинин реакциясынан коркот. Бул деген эмне деген? Бул ата-энесине ишенбейт дегенди билдирет да. Ата-эне менен баланын ортосунда ишенимдүү байланыш жок. Мен муну айтсам, азыр ата-энем кандай реакция кылат? Мени урушат, мени күнөөлөйт. Анан кайра эмне болом? Мен жаман болом. Андан көрө айтпай эле коеюн деп өз алдынча бир кандайдыр бир башкача чечимдерди издеп баштайт. Билим берүү жана Илим министрлигинин уюштуруу жана тарбиялоо иштери боюнча секторунун башчысы Болот Иманалиевдин айтымында, буга чейин өз өмүрүнө кол салган окуучуларга көп учурда үй бүлөдөгү ызы-чуу түрткү болгон. Бунун себеби эмнеде дегенде, бүгүнкү күндө биздин ата-энелер дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезбей атат. Бул нерселердин канчалык олуттуу экенин дагы көңүл бурбай, кайдыгер мамиле жасагандыгынан келип чыгып атат. Өспүрүмдөр суицидке гана барбастан, тең туштарынын өлүмүнө дагы себепкер болууда. Алсак, үстүбүздөгү жылдын 2 айында эле Оор Токмоктон 3 мектеп окуучусу каза болгон. Алардын бири 12 февралда Ош облусунун Кара Суу районундагы номер 39 мектепте катталган. Милицияга 9 класстын окуучусу мектептин жанында кулап түшкөнү тууралуу кабарланган. Көйлөрдүн айтымында окуучулардын ортосунда уруш чыгып, өспүрүм сабалган. Жыйынтыгында ал эс учун жоготуп, каза тапкан. 22 январда Кант шаарында 2 классташ мушташа кеткен. Окуя алардын биринин өлүмү менен аяктаган. 3 күндөн кийин 28 жаштагы жаран милицияга арыз менен кайрылган. Жарандын айтымында анын 16 жаштагы энисин номер 3 мектептин 10 классынын окуучусу сабаган. Жыйынтыгында өспүрүм ооруканага түшүп, 3 күндөн кийин эсине келбей көз жумган. Окуучунун өлүмүнө шектүү делип 2008 жылы туулган классташы кармалган.
Ал эми бул болсо 72 мектептин ажатканасында сабалып кийин каза тапкан Аннас 21 январда анын апасына мектептен чалып, уулу даратканада эс учун жоготконун айтып чакырышкан. Кан жуткан ата-эне милицияга 10 февралда кайрылган. Болот Иманалиев мектептерде рекетчилик бар экендигин моюндап, аны токтотуу үчүн ар кандай чаралар көрүлүп аткандыгын айтты. Бирок бул көрүнүштү толугу менен токтотуу мүмкүн болбой атканын кошумчалады. Интернеттин анан фильмдердин таасири дагы бар. Анткени мисалы үчүн биз дагы анализ жасаганда ошол эле акыркы сабак «Слово пацана» деген «Черный двор», анан ошол кинонун каармандары колдонгон сөздөр ал жерде ачык эле көрсөтүлөт, баарын тизип коюп уруп атканы, сабып атканы. Анан биздин балдар ошону кайталап атпайбы? Анан кайталап жатканы бул өзү эле аныктап тастыктап атат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылдын 10 айында эле 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Суицидке барган балдардын жакындары балдар мектептеги рекетчиликтин айынан өзүнө кол салганын маалымдаган. Аймактарда кадр жетишсиз болгондуктан мектептерде өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун жумушу аймактык милицияга жүктөлгөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызмат бөлүмүнүн башчысы Нуржан Абдилова Чекит медиага айтып берди. Ар бир мектепте Бишкек шаарында жаш жигиттер менен өспүрүмдөр менен инспекторлор камтылган, бирок региондордо штаттын бирдигин жетишпестигинен участковый уполномоченный дагы ошол жумушту аткарат. Бүгүнкү албетте жылдын баштан баштап кырсыктар катталды деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол коомдо балдар арасында кылмыштуулук дагы болуп атат. Ошол эле учурда балдар жасаган кылмыштар дагы бар. Бул жаатында дагы биз жумушту жандандырууну, күчөтүүнү талабы менен жерлерге тескемелер жөнөткөнбүз. Ур токмоктон жана суицидтен каза болгон өспүрүмдөрдүн кичүүсү 12 жашта болсо, алды 18де, каза болгон 12 окуучунун арасынан 11 эркек балдар. Психологдун айтымында мындай окуяларды алдын алууда ата-эненин ролу чоң. Алар баланын жүрүм турумунда өзгөрүүлөрдү убагында байкап, бала менен байланышын бекемдөөсү зарыл. Бала түнт болуп баштайт. Балким кийингенинен деле байкалышы мүмкүн да. Аябай бүт бекинип, бүт жагын бекинип, бетин дагы, жүзүн дагы бекитип, маскаларды тагып, капюшондорду кийип чечпей, анан аппетити жакшы болбой баштайт, тамактануусу бузулуп баштайт. Кийинки көрсөткүч бул уйкусу начарлап баштайт. Унчукпай эле бир жактарга чыгып кетип башташы мүмкүн. Психолог ата-эне бул көрүнүштөргө убагында маани берип, реакция кылышы керектигин айтат. Бул видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Асия Соронбай болдум. Көрүшкөнчө.